любой кандай маселени караба, ар нерсени айтабыз. Иманды айтпайбыз. Мектептерге иман сабагын бере алабызбы? Бере албайбыз. Бере албайсыз. Жок, кой туруңуз. Мына Конституцияда дин де бар. Дин деген ар кимдин өз иши. Бисмилла дегенде эле жаңы бийликтин өкүлдөрү айтты. Бул деле жаман конституция эмес экен. Ушу менен иштей берелик. Эмне кереги бар өзгөртүп деген сөз чыкты. Бул чоң сигнал. Эгерде биз мусулман динindеги өлкө деп койсок, анда туура болбой калат. Эми конституциялык кеңешмеде бүт катмарды эске алдык дедиңер, бир диний ишмер болдубу? Кыргызстанда 80% мусулмандар. Бул темага кайрылбай эле коеюн дедим эле. Мына оюнум сөзүнөн улам чыгып кетти. Менин оюмча диндин мамлекеттен тышкары бөлбөстөн эле ушул конституциянын негизинде эле ушул немеге киргизип койсок жакшы болот эле.